Быйыл Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы ири долбоорлорду ишке ашыруу боюнча бир топ жумуштарды жасады. Эң негизги басым өлкө ичиндеги бирдиктүү темир жол линиясын куруу болду. Бул багытта стратегиялык мааниге ээ болгон 2 ири долбоор ишке ашырылууда. Балыкчы Кочкор, Каракече, Макмал жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолдорунун курулушу. Кылымдын курулушу аталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна 27 декабрь күнү президентибиз Садыр Жапаров старт берди. Бүгүн биз бул жерге Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштап, анын алгачкы ташын коюу салтанатына чогулуп отурабыз. Бул долбоор бир канча жылдан бери жүзөгө ашпай келген. Өлкө башчыбыздын колдоосу менен эл аралык маанидеги стратегиялык темир жолдун курулушу башталды. Ал эми Балыкчы Кочкор, Каракече, Макмал долбоору өлкөнүн ички темир жол тармагын түзүүдө маанилүү роль ойнойт. Аталган маршрут келечекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна кошулуп, өлкөдө бирдиктүү темир жол тутуму пайда болот. Азыркы тапта курулуш иштери Нарын облусунун Кочкор районунун аймагында жүрүүдө. Ири долбоорлорду жүзөгө ашыруудан тышкары, ишкана темир жол инфраструктурасын модернизациялоо, финансылык каражаттарды үнөмдөө максатында технологиялык процесстерди оптималдаштыруу иш-чараларын аткарды. 27 километрден ашуун темир жол жаңыланып, Түрксип бекетинен Токмок бекетине чейинки тилкиге толугу менен темир бетон шпалдар орнотулду. Ал эми магистралдык темир жолдо эскилиги жеткен рельстердин ордуна жаңы рельстер төшөлдү. Компаниянын оңдоп түзөө базасын модернизациялоо алкагында жаңы заманбап жабдыктар алынып, ишке берилди. Буга чейин коңшу өлкөлөрдө жасалуучу капиталдык ремонт жумуштарын Локомотив филиалынын базасында аткаруу үчүн жаңы жабдыктар алынууда. Буга чейин коңшу өлкөлөрдө жасалуучу капиталдык ремонт жумуштарын Локомотив филиалынын базасында аткаруу үчүн жаңы жабдыктар алынууда. Кыргызстандыктардын гана эмес, чет өлкөлүк туристтердин назарын алган Бишкек балыкчы каттамына VIP жана VIP купе вагондору киргизилди. Мындай креативдүү кадамдын жыйынтыгында киреше өткөн жылдарга салыштырмалуу 2 эсеге көп болуп, эс алуучулардын саны да кескин көбөйдү. Аталган каттамды күз айларына чейин узартуу тууралуу сунуш чет өлкөлүк тур фирмалардан да түшүүдө. Жакшы жаңылык, эми өлкө ичиндеги билеттерди ticket.railway.kg сайты, railway.kg мобилдик тиркемеси аркылуу сатып алса болот. Буга чейин мындай мобилдик тиркеме болгон эмес. Ошондой эле Кыргыз темир жолу боюнча жүк ташуулардын кошумча көлөмдөрүн көбөйтүү максатында да бир катар чаралар көрүлүүдө. Кытайдан баштап Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Грузия, Европа жана Турция өлкөлөрүн камтыган мультимодалдык коридорлорун ишке ашыруу менен жүк ташуунун көлөмдөрү көбөйүүдө. Азыркы тапта транспорттук процесстерин санариптештирүү жумуштары жүрүүдө. 2024 жылы Кыргыз темир жолу өзүнүн 100 жылдык мааракесин салтанаттуу белгиледи. Бир кылымга тете тарыхы бар Кыргыз темир жолу өлкөнүн транспорттук тармагында өзгөчө маанилүү орунду ээлейт. Узак мезгил аралыгында топтолгон тажрыйба жана жетишкендиктер менен Кыргыз темир жолу бүгүнкү күндө кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө салымын кошууда. Темир жол тармагындагы алгылыктуу иш-чаралар өлкө башчыбыз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен жана сап башында турган жаш жетекчилик курамдын чечкиндүү кадамдары, ошондой эле ар бир темир жолчунун талыкпас эмгегинин үзүрү болуп саналат.